Алла субханаху ва таалага ең жағымды қадам жана ең жағымсыз қадам. Хадис шундай. Муаз разияллаху анхудан: "Хутватан ихдахума ахаббул хута илаллах." Екі қадам. Бірөөсү Алла Таалага өтө жагымдуу, вал ухра абгадул хута илаллах. Экинчиси Аллага эң жек көрүлгөн қадам. فأما التي يحبها الله سبحانه وتعالى فرجل نظر إلى خلل في الصف فسده. Эми ошо сүйкүмдүү Алла Таалага кадам кайсынысы экен десе, бир адам сапта бош жайды көрүп калды, ошону толуктаса, ошо эң сүйкүмдүү кадам. Экинчисичи: وأما التي يبغضها الله فإذا أراد الرجل أن يقوم مد رجله اليمنى ووضع يده عليها وأثبت اليسرى ثم قام. صحيح الإسناد، صحيح حديث رواه الحاكم. Экинчиси Алла Таала жек көргөн кадам кайсы десе, бир адам турганды ниет кылды, намаздан турабыз го, ошондо оң бутту алдыга сунуп, макулбу, ага таянып, анан сол бут менен турган Аллага жеккен да. Бул киши текебелердин турганы да болчу. Жок, намазда пайгамбарыбыз бизге намаз саждадан кантип турганды үйрөткөн. Эки путтун манжаларын үстүнө турат эле. То есть мындай кылып туруп, кайра туруп аткандачы, отуруп анан турбайт эле. Ушу эки манжанын, эки путун, ошонун нагрузканы ошол эки путтун манжасына берип анан турчу. Таянбай турчу. Таянбай турат эле. Эми кимде путунда тизеси ооруса, салмагы көп болсо, жана башка, карманып турса уруксат. Таянып турса уруксат. Отуруп турса уруксат. Бирок жөндөн жөн ушундай кылганда фукаха Ханафи мазхабта макруh деген. Намазды мүмкүн болушунча макруh кылбай окуп бериш керек да Алла Таалагачы. Ана эчтеке эмес дей берсе болбой калат. Макрулар көбөйсө арамга жакындап кетет. Ошон үчүн мына жердеги алхамдулилlah намаз окуганы толук тартиби ушундай. Эгерде азыркындай тизеси үзүрлүү болсо, анын маселеси бөлөк. Бирок ден соолугу жакшы болуп эле андай кылса, азыркындай Аллага жакпаган кадам кайсы экен? Алдыга кадам таштайт, путун сунат, ошого таянып анан кийин мындай кылып турат да. Намазда Алла Тааланын алдында пенде өзүнүн кордугун, өзүнүн муктаждыгын, Алла Таалага болгон кулчулдугун көрсөтө турган эме да, керсее турган эмес да ал жер.